Сезондо 1000 чет элдик конок күткөн кара кыз. Караколдук Данияр кантип туризмге салым кошууда? Данияр Алымбеков 1991 Ысык Көл облусунун Каракол шаарында төрүлгөн. Караколдогу номер 5 мектепти аяктап, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде программалоо багытында билим алган. Чет элдик эс алуучулар Каракол шаарына байма-бай каттап тургандыктан эрте жашынан эле бул тармакта иштөөгө кызыгып, 14 жашында туристтер менен иштеше баштаган. Студенттик жылдарында англис тилин өздөштүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, тил билүүсүнүн аркасында гид болуп иштеп, туризмде тажрыйба топтогон. 2013 Данияр командасы менен Ак Суу районунун Кара Кыз айылында боз үйлөр лагерин негиздеп, алгаш чакан топ менен иш башташкан. 2017 Кара Кыз деп аталып компаниясы расмий каттоодон өтөт. Башында командада болгону 4-5 киши иштесе, учурда сезон учурунда 60га жакын кызматкерди жумуш менен камсыз кылып келет. Туристтердин агымы жылда